Акыркы мезгилде бизде Кыргызстанда дагы тамчылатып суугарууга өтө баштады. Мына ошол израилдик система кандай иштеп атат? Достор, азыр биз сиздер менен мурдагы эски метод боюнча агызып суугарган жакшыбы же тамчылатып суугарган жакшыбы? Ошону салыштыруу иретинде жөн гана көрсөткүм келип атат. Азыр биз шланганы суурабыз, системадан сууруп алабыз. Мына агып аткан суу. Мынакей алып, системадан алып, арыкка таштап койдук. Мына ушул көчөттөр азыр арык менен суу ичет. Убакыт кетти. Арык менен мынакей суу ылдыйга агып атат. Мына суу. Агып аткан суу. Төртүнчү көчөткө жетпей мына суу азайып сиңип кетип баштады. Суу сиңип кетип атат мынакей. Башындагы суунун 4/1 гана калды. Мына достор, бир топ убакыт өттү. 6-чы көчөткө жетпестен арыктагы суу сиңип жок болду. Мына 6-чы көчөт, эсептеп келгенде 6-чы көчөт. Бир топ убакыттан кийин мынакей суу бул жерге чейин жетип келе алган жок. Мына сиңип кетти бул жерге. Эми тамчылатуу системасын көрөлү. Достор, эми жанагы шлангадан чыккан сууну системага туташтырабыз. Мынакей жанагы шлангадан чыгып аткан суудан бул краникте азыр 4 эсе аз суу бар. Мына ошону туташтырабыз. Мына шлангага туташтырылгандан кийин система боюнча суу ылдыйга жөнөдү. Ар бир суу адрестүү барат. Мынакей достор, 30 секунддан кийин эң ылдыйкы көчөттөн тамып жогору карай жыла баштайт суу. Мына достор, суу ылдыйдан толуп жогору карай чыгып келатат. Мына бул жерде аба бар пока. Суу эми чыга баштады. Аз гана убакыттан кийин ар бир көчөттүн астында тамчылаткычтан суу тама баштады. Мына бул тамчылаткыч Турцияныкы. Саатына 4 литрден суу агат ар бир көчөтүбүзгө. Ошондо эгер 10 литр суу бериш керек болсо, анда 2,5 саатта бүтөт. Албетте, тамчылаткычтын дагы өзүнүн Достор, бул видеодо арык менен суугаруу жана тамчылатып суугарууну салыштыруу болду. Арык менен суугарганыбызда башынан койгон суу бир суткада дагы аягына чыкмак эмес. Себеби арыгы жакшы эмес, суу аз, таштуу болгондуктан жерге сиңип кетип атат. Ал эми тамчылатып суугарганыбызда бул белгилүү бир минутадан кийин ар бир катарда тамчылай баштайт. Тамчылатып суугаруунун артыкчылыгын көрдүк. Ошондой эле минус жерин дагы айта кетишибиз керек. Бул эгер суу таза болбосо, анда мусорлор келип тамчылаткычка туруп калышы мүмкүн, токтоп калышы мүмкүн. Жана ошондой эле ар бир шланга тамчылаткыч краниктердин бардыгы акча турат. Бир топ чыгымы бар, бирок өзүн актай турган. Мына достор, келечекте мына ушундай ылдый жерлерде, кайрак жерлерде, суу аз жерлерде мына ушундай тамчылаткыч аркылуу
бак жаратса болот. Кээ бирөөлөр айтат, тамчылатып сугарууда бак чоңойбой коет деп. Мына ушул бак быйыл 3-чү жыл. 2018-жылы отургузулган. Быйыл 3-чү жыл баратат. Тамчылатып сугарууда мынакей, эгер жетишпей баратса, кошумча дагы жанына шланга тартып коюп койсоңуздар болот. Крайникти ачып, тамчылаткычтан сууну көбөйтүп койсоңуздар, суу жетип турат. Сиздер менен Бак өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Саламатта туруңуздар.